Быйыл Талас облусунда ирригация тутуму өзгөчө колдоого алынды. Каржылоонун жакшы болушу менен эрте жаздан баштап эле Дубандагы ири каналдар тазаланып, бетондоо иштери да кызуу жүрдү. Мунун натыйжасында азыркы суга төнөктүгү, суу тартыштыгы жок өтүүдө. Почти 50% системаны быйылкы жылы механическадан өткүзүп алдык десем болот. Өзгөчө ички чарбалык каналдар жакшы тазаланып, дыйкандарга биз бөлүп берген суу көлөмү жоготуусу аз болуп, жакшы жетип атат дегенди түшүндүрөт да бул. Кеңешбек Жаналиев 3 гектар жерде дыйканчылык кылат. Учурда Төө бурчак талаасын сугарып жаткан маалы. Айтымында сууну кезек күтүп алат. Андыктан ыкчам иштеп талаасын сугарып үлгүрүшү керек. 3 гектар жерибиз бар. 2 гектар фасоль, 1 гектар беде. Кудай буйрса бедени сууга бир чабып алдык. Ана фасолдун биринчисин бердик, эми экинчилери берилип бүтүп атат. Май айы жаанчыл болуп, анан кийин июндан баштап суу башталды. Азыр мынакей экинчи суулар кудай буйрса башталып атат. Үчүнчү суулар почти бир 20% башталып калды. Акыркы 15 күндө күн катуу ысыгандыктан өзөндөрдө суу тартылганы байкалат. Бирок суу чарба бөлүмдөрү алдын ала жерлерде атайын график менен иштөөнү колго алышкан. Мындайда өнөктүк өз нугунда жүрүп, суу тартыштыгы жаралбайт деп билдиришет. Азайганда да 40-50%ке түштү да. Мурда бир өзөндөн 14 куб суу келип атса, азыр 7-8 куб келип калды. Ошон үчүн биз жанагы водоворот ыкмасына көчтүк дагы, дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чыдап тургула, бир 10 чакты күн болсо дагы сезонунда гүлдөп турган фасолдун түшүмүн кемитпеш үчүн башка өсүмдүктөргө бербей, жалаң фасолду суудан чыгаралы деген программа менен иштеп атабыз. Графиктерин түзүп койгонбуз. АОПларга, дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Азыр айтып атабыз, фасольго бергиле, саатына койгула деп. 8 сааттан гектарын бүтүп турасың. Азырынча сугаттан маселе жаралганы байкалбайт. Облус боюнча биринчи сугат аяктап, учурда көпчүлүк тала экинчи, үчүнчү сугаттан өтүп жатат. Нуркызы Абдрахманова, Салика Сариева, Илхан Арстанбеков, Алатой 24, Талас облусу.